Салам достор. Биз сиздер менен бүгүн ушундай болгон жаңы жылдык столго салат жасайбыз. Булар болсо бизге керектелүүчү азыктар. Бизге шампиньон 200 грамм, пияз жана тооктун эти сууга бышкан, сыр жана жумуртка сууга бышкан, майонез, кооздоо үчүн чипсы жана маслина керек болот. Биз пиязды майдалап туурап алып, шампиньонду дагы туурап алабыз. Пияз менен шампиньонду кууруп алабыз. Азыраак өсүмдүк майын коюп, биринчи пиязды салып, андан кийин шампиньонду салып, ал экөөнү туз кошуп кууруйбуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай кылып, тооктун этин дагы кубиктерге туурап алабыз. Андан кийин жумуртканын агын сарысы менен ажыратып, агын биз теркадан өткөрүп алабыз. Сарысын дагы ушундай кылып теркадан өткөрөбүз. Жана сырды дагы теркадан чыгарып алабыз. Мына достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз эми буларды кабат-кабат кылып салып баштайбыз. Биринчи тооктун этин салабыз. Ага майонезди шыбап, андан кийин куурулган шампиньонду салабыз. Андан кийин жумуртканын агын майонезди да шыбап, азыраак туздап, сырды салабыз. Аягында жумуртканын сарысын үстүнө биз майонез кошпойбуз. Эми силер көрүп тургандай, биз чипсылар менен кооздой баштайбыз.
Мына ушинтип кооздоп да алдык. Эми маслинаны сиздер көрүп тургандай кылып туурап, аны менен дагы кооздоп чыгабыз. Мына достор, аябай кооз, аябай дамдуу жаңы жылдык столго салатыбыз да даяр. Достор, сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма жазылыңыздар.